Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы оштук ишкер Жалил Атамбаевга байланыштуу болгон эки компания жалпы 40 миллион сомду түзгөн салыкты жашырган деп билдирди. Мунай өнүмдөрүн жеткирип берүү менен иштеген Атамбаевдин дагы бир компаниясында салык органдарынын колдонулбаган пломбалары табылган. Алар мунай өнүмдөрү жайгашкан идиштин оозуна орнотулат. Ошондой эле бул компаниядан мунай өнүмдөрүнө болгон коштомо кагаздардын салык кызматынын мөөрү басылган бош бланкалар табылган. Финансылык полиция Атамбаевга байланыштуу болгон башка компанияларды текшерүүнү улантып жатат. Атайын кызмат Азаттыктын журналисти Ыдырыс Исаковдун иликтөөсүнөн кийин 2019 жылдын апрель айында кылмыш ишин козгогон. Социалдык тармактарда Кочкор районунун орто мектебин аяктаган окуучу кыздын ката менен басылган аттестатынын сүрөтү жарыяланды. Анда орус тилинде жазылган бетинде «Окончила среднюю редную школу» деп турат. Билдирүү менен Жогорку Кеңеш депутаты Эльвира Сурабалдиева дагы Твиттер баракчасына бөлүшүп, Кудайбердиева күздө кызматтан кетет окшойт деп жазган. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы Кочкор районунда берилген аттестаттардан ката кеткендигин тастыктады. Басмаканага жөнөтүлгөн акыркы вариантта мындай ката жок болчу. Негизи жыл сайын эле басмакананын катасы менен чыккан документтер болот. Муну мектептин директорлору дыкат текшериши керек эле. Аттестаттарды толтуруп жатканда дагы карашы керек болчу дешти министрликтен. Алардын айтымында среднюю редную деген ката 10 аттестаттан табылган. 5-өө алмаштырылган, калганын бүгүн алмаштырып берүүнү убадалашты. Бул аттестатта кеткен ката биринчи учур эмес, буга чейин жөнүндө деген сөздөгү «н» тамгасы «ың» болуп өзгөрүп калган. Орусиянын Екатеринбург шаарында кыргыз диаспорасынын башчысы Камчыбек Каримовду атып кетишти. Окуя 2-июлда күндүз саат 3:04-дө Каримов жашаган үйдүн жанында болгон. Кылмышкерлер маркумдун сумкасынан акчасын алып, из жашыргандыгы айтылууда. Жалпы Орусиялык кыргыз конгрессинин өкүлү Матмырза Болотбеков бул кол салуу аны карактоо максатында уюштурулгандыгын айтты. Жеке ишкер катары соода менен алектенчү, акчасын тонойбуз деп артынан түшүп атып кетишкен деп болгулоп турабыз. Өзү такыр криминалга аралашпаган, кой оозунан чөп албаган момун инсан эле. Полиция кылмыш ишин козгоп, тергөөчүлөр окуянын чоо жайын иликтеп жатат. 3-июлга медициналык экспертиза дайындалган. Камчыбек Каримов 2012 жылдан бери Екатеринбургдагы кыргыз диаспорасын башкарып келет. Маркумдун артында жубайы жана 3 баласы калды.